Алыстан жақыннан көріп отқан біздің мекендештерге Машина Кейч каналы Қошарына Жапалағыны базарынан видео тартуыны улантуудабыз. Бүгін 28 май 2023 жыл аптагүнгө жекшемби. Найсасында унааларды көрсөтөбүз. Көжөсү басы такталган унааларды уналар көп, башында кичине мындай алгач көрсөтүп коеюн деп аттым, кандай уналар бар. Так, бул жерде şu балаларын жазышпайт да, ошо катарынан өзүлө көрсөтөйүн деймин. Эйлери же өздөрү отурушпайт дегендей. Так, Honda Jazz. Üçüncü muğundağı 2019 penuldatmışlık bölümü 1.5 коробка автомат. Бұл Fit eken, Honda Fit, американец. $5500. Kia Carnival. Carnival, Koreya номері тұрады ғой. Ассаламу алейкум. Корея номерін шешпепсіңер да? Шешпей деп шештік ака. Жақсы. 48 000 кен пробеги. 2018. Монитор бар, 2018. Full комплектация ака. Жоқ, максималды емес, панорама жоқ екен, люк жоқ, анан кейін адаптивный круиз контроль жоқ, контроль слепых зон жоқ, контроль полосы жоқ дегенде. Full емес, мынандай средний или комплектация деп қойған. Так, $23 000 деп атат кесіңер, а? Жақсы, бұл ошентсе деле мынаки азыр ең мындай хит болуп аткан минивендерден десем деле жаңылышпайм. Дейсім мына байланыш номерін жақшырақ көрсетіп қойым. Мына паузада басып шашылбай теріп алсаңыздар болады. 23 000 километр. Мода сілері қарай ба? Ал басын білбедің бе? Салыстырып қойғаны. 25 деп атты дейді. Азарбайжан ең арзан шыққан біз ака. Азырынша сен айтып отқан, а? Мынаки. Ең арзан айтып отқан біз деп атат мынаки. Бұл 2018 $25 000 деп отқандай деп атат. Эми бирок эси өзү жок. Бұл деле комплектация ошондой эле. Бунун бирок жылы бираз. Бұл 2016 болсо, бұл 2018 болуп атат. Ошонусуна да карап коюңуздар. Так, Малибуну караңыздар, түсү вообще башкача го. Малибу 2. Канча деп атасыңар басы? Малибу 21? 21 000. $21 000 го басы. Жылы да 2021 экен. Так, уланта өрелі. Спарктарды өзінчө дагы малолитражкалармен кошо тартабыз. Кудайым буйруса, мо Хайландерді сурап көрөлүчү. Хайландерді канча деп атасыңар? $22 500. 2 вд экен. Toyota Highlander. Шундай. Мыналар көп өзү. Ол жерде трекер, Chevrolet трекер. $14 000, свежий перегон. Шунун аркасында Kia K5. Камера партрониктер бар. Басын сұрап қойылды. Ассаламу алейкум. Қанша да отасыңар K5-те? Бензин екен, а бұл? Бензин. Монитор бар.
93 000 километр чуркаган. Алдыңкы отургучтарында жылытуусу бар. Драйв мод, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, 2 зоналуу климат. Баасын канча дедиңиздер? 17 000 доллар. Так. 2017. Так, улантырабыз. Мону суранып атышат. Көрсөтүп коелубу? Чакырып атканды, эмне чакырып атканда? Так. Чакырып аткандай сезилип калды. Эле кайтара тартпай эле коюңуз деген мааниде кылган окшойт эле. Эми ушундай дагы адамдар бар, көркүлөр. Honda Accord. Accord'tu көрсөтөйүн, караңыздар Accord'tu. 2017 2.5 свежий перегон. Кореядан. Accord канча болуп атат экен? 20 канча? 20 000 доллар, толук 20 000 доллар. Ушундай Accord. Так. Да, бул жакта Sorento сурагандар бар эле. Силерден эмеспи? Sorento канчада болот экен? Билбейсиңер да баасын? Так, элер жанында көрүнбөйт. Бул кызык болуп калса, телефон чалып аласыздар деп ойлойм. Мына дагы бир. Жо бул Carnival. Carnival 2019 2.2. Бая анда экөөбүз бири-бирибиз түшүнбөй калдык окшойт. Не, машинадан түшүп турам дедиңиз беле? Анда өзүңүз көрсөтпөй эле коюш керек экен да? Болду. Мына кайтара ошо Малибуну көрсөтүп атам. Алмашуу жолу жок дейт. 2016 1.5 турбина бар. 15 000 доллар. Алмашуу жолу барбы кайтара? Алмашуу жолу бар экен. Круиз контроль, монитор бар. Голосовой помощник. Тез арада сатып берем, 13 000 долларга деле дейт. 140 000 километр чуркага. Дөңгөлөктөр кышкы экен да? Качан келген? Качан келген бу? 1-2 ай болду. 1-2 ай? Ошо корейский эле келген болду да? Жакшы. Кайсы? Мынаныбы? Дагы бир Малибуну суранып атышат. Кайсы? Бул SM7. Samsung, Renault Samsung SM7. 2017 113 000 километр чуркаган. Бензин. Панорама люк. Ачкысыз кирүү, контроль слепых зон, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, антизанос, так. Бир зоналуу климатта, электро бир деп бир эле көрүп атам да, автодо эле турат. Сынк болгондо ошондо же неме бол дуал деп турат да өзү. Алды аркасынан ошо жылытуу жана муздатуу бар, желдетүү дегеним, отургучтардын 3 режимде отургучтардын памяти, ограничитель скорости, спорт режимге которуу, электро пардалар, рулю мандай жыгач, анан кийин кожа комбинированный. Канчада отасар буну эми? Атырган адам болсо 13 000ге берип беребиз. Мынакей 13 000ге бунда берип беребиз дейт, мынандай реалдуу клиенттерге дейт, кардарга. Болду SM. SM7. Машина кейджи. Мынакей ушундай. Так. Камри силерден эмеспи? Канча болуп атат? 33 000 доллар. Кореябы? Корея, мынакей. 33 000 доллар, 2019 2.5 гибрид. 70-кузов.
JBL акустикалары 4 айнектен автофункциясымен көтеріп түсіріледі. Автофункциялар так круиз контроль екен, адаптивный емес. Так, анан чуркаганы ровно 57 000 километр, 50 007 километрді көрсетіп отыр. 50 000 деп қоя берсек бола береді оға. Лаки ушундай Camry дөңгөлөктөрү деле көрүп атасыздар, жаңыдай эле болуп турат. 18 дюймдук болду. Civic турат. Civic'ти канча деп атасыңар? 19 000 доллар. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бул дагы Кореядан. Электромобиль BYD 13 000 доллар. Характеристикаларын, мүнөздөмөлөрүн техникалык пауза басып көрүп алсаңыздар болот. Бул да Toyota Highlander 2016 3.5 28 500 доллар. Highlander болуш керек. Highlander екен. Ой. Жауып қойдық. Toyota Highlander. Ашпадық. Бұл немеуі? Европейс бе же американец? Американец, а? Жақшы болды. Видеосы жиынтықтай береміз. Мынаки мазмұнды қылып сіздерге тартылап көрсеткен әрекет жасадық. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Каналымызды қолдап қуаттап тұрыңыздар демекші.